Урматтуу өзгөндүк бир туугандар, алдыда тарыхый бурулуштун кезегин күтүп турабыз. Ошол тарыхый бурулушта мындан ары бир топтун же болбосо бир гана кишинин кызыкчылыгы үчүн иштеген башкаруу системаны сындырып, эл үчүн, мамлекет үчүн, жаштардын келечеги үчүн бир кылымдап бузулбай турган башкаруу системасын түзүү алдында турабыз. Ошону ишке ашыруунун алдында мен сиздерге, өзгөндүк туугандарга, батаңыздарды алайын, колдооңуздарды табайын деп келип олтурамын. Алдыда кандай иште турганын мен кыскача айта кетейин. Кудай буюрса жакында президенттик шайлоо менен бирге референдум өтөт. Ал жерден сиздер президенттик башкарууну жактырасызбы же парламенттик башкарууну деген эки суроо турат. Албетте бирөөнү тандап аласыздар. Ошого жараша баш мыйзам даярдалып бүтүп, февралдын болжол менен февралдын аягында кайрадан референдум болот. Кайдыгер карабастан, мен барбасам деле референдум өтөт, же болбосо биз барбасак деле шайлоо бүтөт деп жатып албастан, ар бир жаран активдүү катышып беришиңиздер керек. Кайдыгер карасак, анда мамлекетибизди жоготуп алабыз. Мына 30 жылдан бери көпчүлүктүн кайдыгерлик карагандыгынан кесепетинен мына бүгүнкү күнгө чейин саясий реформалар, экономикалык реформалар болбой келген. Мына кечээ 5 октябрда бардык элдер чыгып, бардыгын өз ордуна койгондон кийин анан мына ушундай реформалар башталып отурат. Ошондуктан ар бириңиздер активдүү катышып беришиңиздерди суранабыз. Андан кийин жаңы конституция алынгандан кийин жаңы мыйзамдар кабыл алынат ушу конституцияга ылайык. Ал мыйзамдар кабыл алынгандан кийин Кудай буюрса парламенттик шайлоо ошо 1-июнга чейин, ушу май айларында ошо 1-июнга чейин деп белгилегенбиз мыйзам менен бардык саясий окуялар бүтүш керек деп. Кудай буюрса май айларында парламенттик шайлоо болот. Ага дагы активдүү катышып беришиңиздерди суранат элемин. Саясий процесстерди бүткөндөн кийин саясатты токтотуп, только экономика менен гана шугулданалы деген биздин тилегибиз бар. 30 жылдан бери ушу саясий процесстерди ушу бир гана топтун кызыкчылыгы үчүн жүргүзүп келген үчүн биз экономикабызды көтөрө албадык. Эми Кудай буюрса ушу 30 жыл чыдадыңар, 1,5-2 жыл белди бекем бууп чыдап койсоңор, экономикабызды да көтөргөнгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Эми суроо жооп болсун, суроо жооп өтөлүк. Садыр Байке, мен Каракулжа айылынын тургуну Касымова Энерамын. Жеке ишкерлерди салык кызматы тарабынан мыйзамсыз текшерүүлөрдү токтотуп, ишкерлерди колдоо иретинде арзан пайыз менен кредит берүүңүздү суранабыз. Чалма айылынын тургуну Султанбеков Сабыр дейт. Биз 5 октябрдан баштап эле ушул салык кызматына, бажы, жанагы ички иштер министрлигине, каржы полицияларына баарына эле айтып атабыз, жеке ишкерлерди, бизнесмендерге тийбегиле, алар экономиканын мотору, ошондуктан булар иштеп турсун деп ошол башаламандык башталган күндөн баштап биз 2-3 күндүн ичинде баягы тартипти орноттук го. Кудайга тобо дейли, 2010 жылгыдай талаптоочулук болгон жок, талкалап өрттөөлөр болгон жок. Бир дагы чиновниктин чекесине барып чертип же үйүн тоногон окуя болгон жок, банктардан акча чыгарылып кеткен жок. Ошол эле күндөн баштап биз буйрук бергенбиз текшерүүлөрдү азайткыла деп. Бирок адам баласы бар жерде баары бир боло берет экен, майда чүйдө ушундайлар болуп атат көрүнүштөр. Бирок булардын баарын токтотобуз. Ал эми арзан пайыз менен кредит берүүнү болсо биз Кудай буйруп шайланып келип калсак, өкмөттү чогултуп, мүчөлөрүн, каржы министрлигин жана башка экономика министрлерин, банктарды чогултуп анан кийин кеңешип көрөбүз муну. Каракулжа кеңеш жолун оңдоо түздөө иштерин жасап беришиңизди суранабыз. Бул элдин талабы. Каракулжа районунун 1-май айылынын тургуну Эргешев Нурпазы. Муну дагы кийин өкмөт менен кеңешебиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Өзгөн шаарынын тургунумун. Насиров
Абдулфаттах болом. Өзгөн шаарында турак жай куруу үчүн жердин жетишсиздиги бар. 15 миңден ашык адам жергиликтүү бийликке арыз таштаган. Көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн кайракы жерлерди трансформациялоо зарыл экен, тапшырма берип койсоңуз. Биз трансформацияны мурда өкмөт өз колуна алып алган. Оңой менен 10 жылдап, 15 жылдап трансформация маселеси чечилбей келген. Анткени бизде жогору жакта бюрократия экен. Бүт бардык министрлерден өтүш керек экен, анан кийин парламенттен өтүш керек экен, анан барып туруп анан премьер-министр кол коюш керек экен. Мына 3 жылдап басылып жаткан кагаздарды алып кол коюп берип трансформация кылып бердик. Мына Баткен областы боюнча ошо чүйдүн бир топ жерлерин эми мындан ары ушу жергиликтүү бийликке беребиз. Ошондо дагы бай өзүм билемдик кылып сугат жерлерди, пайдалана турган жерлердин баарын трансформация кылып жибербей, айылдык кеңештердин депутаты менен аксакалдар, көксакалдар менен кеңешип туруп трансформация кылып, бул маселеңиздерди жергиликтүү бийликтегилер чечет мындан ары. Биз ошолорго баардык укуктарды беребиз. Каракулжа районунун тургундарынан суроолор. Саламатсызбы Садыр мырза, мен Токтобай Төрөгелдиев, Каракулжа районунун Ылайтала айылынын тургуну болом. Мырзаке, Каракулжа, Алайкуу айылдарынын негизги жолдоруна асфальт төшөп, өз көзөмөлүңүзгө алып бүтүрүп беришиңизди суранабыз. Бул боюнча дагы кийин кеңешме өткөрөбүз. Ассаламу алейкум Садыр Жаппаров. Айтайын деген маселем өзгөн райондагы Караташ, Куршап, Чаңгет өзгөн жолунун начарлыгы. Жыл сайын эптеп-септеп ремонт иштери жүрөт, бирок кайра эле баштапкы абалга келип калат. Капиталдык ремонт кылбаса, жамаачылап койгондон пайда чыкпайт экен. Ушуну бир карап бериң. Чодуев Түгөлбай өзгөн району Шер Алайлы. Буга чейин бардык жолдор деле. Бул эле жолдор эмес. Бүткүл ошо республика боюнча эл аралык жолдор салынды. Салынган акчанын жарымы жолго салынат, берилген бөлүнгөн акчанын баары, баягы долбоорго кирген акчанын. А жарымын болсо жеп койгон фактылар абдан көп муну. Бул боюнча Кудай буйрса президенттик шайлоодон кийин текшерүүлөрдү жүргүзөбүз, комиссия түзөбүз, баарын карап чыгабыз. Бизде салынган жолдор 3 жылдан кийин кайра аңтарылып калып атканын көрүп атабыз. А өнүккөн өлкөлөрдө 30 жыл гарантиясы менен салат, былк этпей турат. Бизде деле илгери союз кезде салган жолдор бүгүнкү күнгө чейин мына сакталып турбайбы? Начар болсо деле. А азыр болсо жана тендер деген бир балекетти ойлоп таап алышкан, мыйзамга киргизип туруп. Ошол тендерден утуп алды деп туруп, анан кийин 10%-ин утканга жардам берген чиновник алат. Андан кийин жол салып баштаганда ошо жол салгычтар андан экономить этип жолдун баягы материалдарынан 10-15%-ин ал жейт. Андан кийин ошол жолду келип кабыл алып атканда ошо кабыл алуучу комиссия дагы 10%-ин жейт да. Анан ошол жолдун эмне рызкысы калат анан. Мына ошентип 3 жыл 4 жылдан кийин аңтарылып аткан жолдорубуз ошонун кесепетинен болуп атат. Мындан ары муну биз катуу көзөмөлгө алабыз. Колдон келишинче мамлекет бай илгерки өзүбүздөгүдөй эле жолдордун баарын өзүбүз салганга аракет кылабыз. Өзүбүздүн граждандар менен, жарандар менен, өзүбүздүн техникалар менен, өзүбүздүн мекемелер менен салганга жетишебиз. Кудай буйрса ага убакыт керек. Жыл сайын Кара Дарыя, Зергер, Жазы жана Куршап дарыялары жакын жайгашкан айылдарга коркунуч жаратат. Ушул маселени кантип чечсек болот? Кырсыктын алдын албасак, чыгымы 2 эсе көп болот. Ушуну бир эсиңизге алып жүрүңүзчү. Мамат Саков Рахманбет, Өзгөн району Кызылчарбай айылынын жашоочусу. Туура, алдын албаса 2 эмес, 3 эсе, 4 эсе чыгымдар көп болот. Муну бай МЧС менен жасай турган иш экен. Муну дагы кеңешмеде карайбыз. Өзгөн районунун тургундарынын суроолору. Ассаламу алейкум Садыр Нуркожоевич. Өзгөн шаарына айланып өтө турган жол салуу өтө зарыл. Муну айттым. Качан карабат тыгын болуп күндүзү жүрүүгө мүмкүн эмес. Ушул жолду курууга жардам берсеңиз жакшы болмок. Жол салган Кудайга жаккан иш. Өзгөн району Жээренчи айылынын тургуну Абдырайым Үсөнбай. Муну Кудай буйрса иш планга киргизебиз. Садыр мырза, тарыхый жер Өзгөнгө куш келипсиз. Мен Өзгөн районуна караштуу 15 жаш айылынын тургуну болом. Атым Байназаров Жумакадыр. Бу биздеги Карашоро паркы туристтин жайлардын бири. Бирок туристтердин көбүрөөк келиши үчүн шарт жок. Негизгиси Мырзаке Карашоро жол маселеси. Узундугу 69 чакырымда экен. Ошол маселени чечип берсеңиздер, ошого корогон акчаны туризмден эле тапмакпыз дейт. Туура, бул боюнча дагы айттым. Садыр Нуркожоевич, Кеңеш айылындагы эң негизги көйгөйлөр бул бала бакча. Ошого жардам беришиңизди суранабыз. Кеңеш айылынын тургуну Парпиев Темирбек. Бала бакча, мектеп, ооруканалар боюнча
инвесторлар келген. Мына азыр эле жолдо келатып, мен руководитель аппаратка жибердим. Мен азыр эч ким эмесмин да, мен кандидатмын. Маган чыгышкан экен, мен ушу руководитель аппаратка жөнөттүм. 48 бала бакча, 48 мектеп, 48 больница куруп берели деп келишти. Аларды ошогон жибердим. Ошол тизмеге киргизгенге аракет кылабыз буюрса. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Каракулжа районунун тургунумун. Атым Аким уулу Асан. Каракулжа районунун 1-май айылындагы 1-май айыл өкмөтүнүн эң негизги маселелердин бири бул Көкжар көпүрөсү. Жалпы баасы 11 миллион сомго 218-жылдын жай айларында курулуп, кышка жетпей урап түшүп калды. Ошол көпүрөнү курган компанияны мыйзам чегинде жоопко тартып, көпүрөнү өз калыбына келтирип беришиңизди суранабыз. Макул, муну текшерүүгө алабыз. Өзүнчө неме кылып койгула. Папканын 1-бетине окуп койгула. Кымбаттуу Садыр Нуркожоевич, биздин Каракулжа району эң тоолуу жана шарты катаал райондордун бири. Районду 12 айыл камтыйт. Дээрлик бардык айылдарыбыз дотацияда турат. Миграция агымы күндөн күнгө күчөп, айылда кары картаңдар эле калды. Биздин демилгелүү топ иштеп чыккан. Мырзаке Каракулжа Алайкуу жолун деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте жайгашкан Сөөк ашуусу аркылуу Бишкек Торгарт автожолуна туташтыруу долбоорун колдоп берүүңүздү суранабыз. Бул дагы өтө чоң иш. Муну дагы ошол Кудай буйруп шайланып келип калсак, кеңешмеде карап, ал акыбалыбызга жараша чечебиз. Болдубу? Же дагы барбы? Азыр жазгандарбы? Өзгөн районунун Жалпакташ өкмөтүнүн тургуну Бекташева Үмүт. Менин 1,5 гектар үлүш жеримди айыл өкмөт Миралиев Кутман өз кызыкчылыгына иштетип, мага мени эгедар кылбай жатат деп. Бекташева Үмүт Жалпакташ дейт. Эмне үчүн сиздин үлүш жериңизди айыл өкмөт алып алыш керек экен? Кызыл китебиңиз бар беле? Барбы ушул айым? Бекташева Үмүт айым барбы? Келиңиз. Каракулжа туугандар. Бекташева Үмүт, келиңиз. Мына Садыр Нуркожоевич өзү сизди чакырып атат. Микрофонду бериңиз, микрофон берип койгула балдар. Келиңиз. Берип коюңуз. Саламатсыңар. Только чындыкты айтыңыз. Кызыл китебиңиз барбы? Өзүңүзгө тийгенби 1,5 гектар жери? Өзүңүздүкүбү? Же көк китеппи, же кандай? Урматтуу Өзгөн шаарынын тургундары, хош келипсиздер. Мен ушул Садыр Нуркожоевичти абдан күттүм эле. Мен мына 5 айдан бери мен Жалпакташ айыл өкмөтүнөн Арал деген айылда ошо жерде туулуп өскөмүн. Менин апам айылдап келип, мен тайнемдин үйүндө мен апам өлүп калган экен. Мен ошол апам жалгыз болгондугу үчүн эжем экөөбүздү ошол жерде карап, мен ошол жерден турмушка чыкканмын. Себеби дегенде азыр ушул тайнемдин карабагында жүргөмүн. Мен эми ташым бар, жерим бар деп турмушка чыкпай жүрө беришим керекпи? Азыр сен Кара Суу районго кетип калдың деп, ушул тайнеме берилген Айдаралиева Бүйкандын жер үлүшүн 3 жанга берилген жер деген жер үлүшүн мен 5 айдан бери жүрөм. Садыр Жапаров, сизге абдан кайрылам. Мен мурунку болуп өткөн акимге 5 жолу кирдим. 5 жолу кирсем менин сөзүмдү эч. Сиз эмеге жооп берсеңиз, кызыл китеп кимдин атында? Кызыл китеп Айдаралиева Бүйкан дегендин атында. Кимиңиз болот алсын? Бир тууган эжемден 48 жашында 2016-жылы өтүп кеткен. Ошондуктан байланыштуу ушул кызыл неме күбөлүп жоголуп кеткен. Ve azır bürok permişli dokumentten geçe ben 90'ga 80'ge çıkan çaldарды alıp geldim. Aksakallarda alıp gelip uşular buna kitepte var dese de ben hiç kimisi kabul almaydı. Ben 5 aydan beri жүгүрүп жүрөм. Азыркы ушул болуп жаткан Мама Жунус мына Руслан деген балага мен ыраазычылыгымды билдирем. Ушул аким менин иштеримди ушунун чечип бер десе, ушул Эралиев Арзиевич деген бала экөөбүз бир мектепте. Түшүнүктүү. Сиздики мындай да. Эми мындай кылыңыз, түшүнүктүү. Буну могу жерден ким телефонун алып кал, анан кийин неме кылабыз. Бериңиз микрофонду, болду, түшүнүктүү. Кийин муну териштиребиз. Телефонуңузду берип коюңуз, таштап коюңуз буяка. Сиздики спорный экен да. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, сизге ден соолук, узун өмүр. Сиздин ата энеңиз, балаңыз өлгөн жок.
Сизди колдогон ата энелер, жаштар келди. Сиздин артыңызда жаш